Урматтуу Бүргөндү айылынын орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү. Силерди мектептеги окууну ийгиликтүү аяктап, өз алдыңарча чоң жашоо турмушка кадам ташташыңар менен куттуктаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге өз ата-энеңердин, силерди окуткан мугалим, эже агайларыңардын, айылдаштарыңардын ишеним, үмүтү чоң. Келечекте элибизди, жерибизди сүйгөн мекенчил, кесипкөй, дасыккан адистерден болушуңарга ишенебиз. Силерге үлгү боло турган айылыбыздын аттуу баштуу агаларыңар, эжелериңер бар, буйсалардын даңктуу салттуу жолун улайсыңар деген ойдомун. Эми бүтүрүүчүлөр, силерге турмуштун, тагдырдын чоң дарбазасы ачылды. Тагдырдын сыноосуна чыдамдуу болгон, тайгаланып тайбаган, ата-эненин, бир туугандардын, мекендин намысына жарай турган эр азаматтардан болгула. Каалаган ой максаттарыңарга жеткиле, кем болбогула. Руханий дүйнөңөргө бай, мекенчил адамдардан болгула. Ак жол каалайм бүтүрүүчүлөр. Урматтуу 2020 жылкы бүтүрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү болуп жаткан акыр коңгуроо бүтүрүү кечеси менен чын жүрөктөн Бүргөндү айыл өкмөтүнүн атынан куттуктап кетем. Сиздерге узун өмүр, чексиз бакыт, дүйнөдө кандай жакшылыктар болсо ошону каалап кетер элем. Мен ишенем, силердин келечегиңер кең, сүйгөн кесибиңерге жетесиңер, жакшы инсан болушуңарга чын жүрөктөн каалап кетем. Бар болгула, аман болгула, эл журтуңарды, ушул өсүп бүткөн мектебиңерди унутпагыла. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, жана 2019-2020 жылдын окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү, сиздерге номер 18 Момуналы Молдалиев атындагы орто мектептин мугалимдер жамаатынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан мына жакында силер аттестат аласыңар. Силерге узун өмүр, чын ден соолук, баштаган кадамыңар байсалдуу болсун. Ак жол бүтүрүүчү. Колдон алып, бул ишимди улантчум, эр жеткенде иши менен кубанчум, өткөн мезгил жаштыгымды эскертип, эжекемдеп көңүлүмдү жубатчум. Урматтуу 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү, силердин бүгүнкү акыркы коңгуроо аземи менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерге кааларым аккан суудай узун болсун өмүрүңөр, тоо гүлүндөй назик болсун көңүлүңөр, ишке ашып алдыдагы максатыңар, узак жашап, узак өмүр сүрүңүздөр. Мынакей 11 жыл өтүп, бүгүн силер акыркы коңгуроо аземинде турасыздар. Кече эле силер мутрайган бөөк болуп, А тамгасын таанып, мектептин босогосун аттап келдиңиздер эле. Убакыт деген учкан куштай, учкан мезгил учуп сызып, мына бүгүн 11 жыл өтүп, мына коштошуу аземинде турабыз. Мына ошол 11 жыл аралыгында биздин көптөгөн окуучуларыбыз эң мыкты, эң жогорку даражаларга жетишти десем адашпаймын. Алардын ичинен 11 класстын окуучусу Калмырзаева Айжан райондук турда 1 орунду ээлеп чет тил сабагы боюнча областтык олимпиаданын катышуучусу болуп келди. Мугалими Халиева Нурила. 11 Б класстын окуучусу Азимжан кызы Каникей тарых сабагы боюнча райондук турда 3 орунду ээледи. Мугалими Молдокеримова Бермет. Ошондой эле Маликжанова Наргиза кыргыз тил сабагы боюнча райондо 3 орундун ээси болду. Мугалими Молдалиев Асилбек агай. Мындан сырткары көптөгөн окуучуларыбыз коомдук иштерде өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, мектептин турмушуна дайыма аралашып жүрүштү. Атай кетсек, Аниярова Айзирек, Мамадиева Нуриза, Сапарбекова Жипара, Осмонова Лилия, Калмырзаева Айжан, Абдыкалыкова Гульмира. Мына ушул кыздар өздөрүнүн эң жакшы жактарын көрсөтүштү. Алардын арасында биздин уулдарыбыз дагы калышкан жок. Алардын ичинен Алмазбек уулу Сыймык, Өзгөрүшев Адилет, Кубанычбек уулу Адилет деген балдарыбыз дагы өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтүп кетишти. Ошолордун ичинен Өзгөрүшев Адилет
Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу конкурска катышып, райондук турдун жеңүүчүсү аталды. Мына ушундай эң жакшы ийгиликтер менен биздин быйылкы бүтүрүүчүлөрүбүз өздөрүнүн уясынан учуу аземинде турушат. Силерге кааларым, мына ушул учкан уяңар байсалдуу болуп, канатыңар темирден болуп, эч качан кайрылбастан, дайыма эң бийиктиктерге күүлөнүп учушуңарга тилектешмин. Дайыма ата-энеңердин бактысына бар болуп, ата-энеңер силердин бактыңарга бар болуп, дүйнөдөгү эң бактылуу уул кыздардан болгула деп айтмакчымын. Жолукканда бийик чыгып добушуң, жетет мага салам айтып коюшуң, өтүп кетсем бул жалганда бир күнү, эжекем деп улунтунуп коюучуң. Дайыма бар болгула, аман болгула, менин алтындай болгон бүтүрүүчүлөрүм. Саламатсыздарбы, урматтуу Момунал Молдалиев атындагы номер 18 орто мектебинин мугалимдер жамааты жана 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. Мамлекетте жүрүп жаткан абалга байланыштуу акыркы коңгур аземин онлайн түрдө өткөрүп жатабыз. Урматтуу менин классташтарым, сиздерге каалоорум узун өмүр, чын ден соолук, бак-кубат жашоо, алдыга койгон максаттарыңыздарга жетиңиздер. Келечекке койгон максаттарыңыздар жана кайсыл кесиптин ээси болсоңуздар, ошол кесиптин мыкты адиси болуп чыгышыңыздарга тилектешмин. Урматтуу менин 11 жыл бою талыкпай эмгектенген мугалимдерим, силерге да каалоорум жалаң гана ден соолук, бак-кубат жашоону каалаймын. Ишиңиздерге ийгилик, дайыма бар болгула, аман болгула. Сиздер менен бүтүрүүчү окуучуңуздар Мамадиева Нуреза. Мугалим, аябастан акылмандык каражатын, көтөрөсүң билим берүү даражасын. Ээси болуп татаал сонун кесиптин, талыкпастан бала окутуп алга бастың. Сиз мугалим, чын мугалим, окутуп көптү үйрөткөн, ойлонтуп көркөм сүйлөткөн. Урматтуу биздин мугалимдер, сиздерди бизди 11 жыл окутуп, талыкмай эмгек кылып, бизге тарбия берип, ушул даражага жеткизгениңер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына быйыл тилекке каршы биз карантин убагында бүтүп жатабыз. Бирок биз бүтүрүүчү катары сиздердин эмгегиңер үчүн, силерди бизди ушул даражага жеткизгениңер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ыйласак көзүбүздү арчып турган, жыгылсак жаныбызда жөлөп турган. 11 жыл эже эмес эне болуп, мына эми чоң аламдын эшиги ачкан биздин сүйүктүү болгон жападан жалгыз эжекелерибиз. Биз сиздерге жалпы эмгекчилердин атынан таазимибизди билдиребиз, сыйыбызды, сүйүүбүздү билдиребиз. Канчалык келишпестиктер болбосун, силер биздерден эң мыкты, көп жакта таанылган жана билерман окуучуларды тарбиялап чыгардыңыздар. Биз сиздер менен 11 жыл бирге жашообузду өткөздүк жана сиздерге терең таазим айтабыз. Сиздердин мээнетиңиздер алтынга тең. Бир класста бирге окуп, бирге өскөн классташтар, бакыт тилейм баарыңа. Айла жоктоо каалабастан не кылам, бир тууганым аман болгун дайыма. Кош мектебим, коштоочу учур келди. Балапандай канат какчу күн да келди. Кош эмеси классташтар аман калгын. Кош эми ак мектебим кошкун эми. Балалык жок баягы биз ойногон, мектепте кубалашып бир чоңойгон, мугалим жаз десе жазбай коюп, кээ бирде айтканын кылбай койгон. Классташтар парталар бизсиз калды, ордубузга башкаларды кабылдады, а балким биздегидей шоктук таппай, биз менен ойногонду эңсеп калды. Коңур оонун акыркысы кагылып, окуучулук сезими бийик жагылып, силер да бир күн сагынып эстерсиңер шыңыраган коңур оонун сагынып. Билимиңер билгениңден ашык болсун, айтканы акылына ашык толсун. Мугалимге тизе бүгүп таазим эткин, кааладым өмүрүңөр узун болсун. Айлыбыз